Астананын ачыктыгы ар дайым диалогко даярдыгы көпчүлүккө үлгү. Буунун Дүйнөлүк ассоциациялар федерациясынын өкүлдөрү ушундай пикирде. Казакстан ички жана тышкы саясаттагы эрежелерин Коопсуздук кеңешине мүчөлүгүнүн алкагында дагы бир жолу далилдеди дейт федерациянын өкүлү Маргарет Уильямс. Эл аралык мамилелер тармагындагы билимдүү адис Жакынкы Чыгыш менен Түндүк Африка өлкөлөрүндө иштеген. Ал Казакстан буунун Коопсуздук кеңешинин курамында тынчтык куруу аракеттери менен так ийгиликтерге жеткенин белгилеп көрсөттү. Kazakhstan has played an incredibly critical role on the council and has done a great job in bringing together. Казакстан Республикасын пикирлерди бириктирүү жана келечекти божомолдоо боюнча ой кошкон дүйнөлүк деңгээлде өздүгөрдү бар өлкө катары тааныйм. Ошондой эле диалогко жана жолугушууга даяр. Казакстан буунун Коопсуздук кеңешинин шайлоо жараянынын пикир талаштарына катышкан биринчи өлкө болду. Ушул иш-аракеттер менен башка мамлекеттерге үлгү боло алды. Ушул жактан алып карай турган болсок, биз Казакстандын ачыктыгын жогору баалайбыз. 2017 to 2019. So from a civil society perspective, we're quite grateful for the leadership that they've shown. Белгилей кетсек, буунун Дүйнөлүк ассоциациялар федерациясы 1946 жылы Люксембургда улуттук биримдиктердин конференциясында түзүлгөн. Ал 40 бейөкмөт уюмду бириктирет. Казакстан быйылкы жылы 9 миллион тонна дан менен буудайды экспортко чыгарат. Анын ичинде дүйнөдөгү эң чоң рыноктардын бири Кытайга жеткирүү көлөмүн жогорулатат. 2017 жылы Кытайга 307 миң тонна буудай жөнөтүлсө, былтыр бул көрсөткүч 2 эсе өсүп 560 миң тоннаны түзгөн. 2020 жылы Кытайга экспорттоло турган дан көлөмү 1 миллион тоннага жетет деп божомолдонууда. Казахстанская пшеница пользуется большим спросом. Казакстан буудайына Кытайдын суроо талабы жогору. Биздин өнүм өлкөнүн бир нече провинциясына ташылат. Казакстандык дандын басымдуу бөлүгүн Кытайдын түндүк батышындагы провинциялар көп сатып алышат. Бул Гансу, Шэньси провинциялары, Ички Монголия жана башка провинциялар. Биз Борбор Азиянын көп өлкөлөрүнөн дан импорттойбуз. Даамы жагынан же сапат жагынан алсак да казакстандык дан жакшы. Кытайга дан жеткирүүчү аймактар Акмола, Костонай жана Түндүк Казакстан облустары. Ошондой эле быйылкы жылы Кытай өлкөсүнө экспорттоло турган дандуу өсүмдүктөрдүн катарын арпа жана жүгөрү толуктайт. Экспорт казахстанской муки в Китай увеличивается, так как Кытайга экспорттоло турган казакстандык ундун көлөмү өсүп жатат. Табигый таза өнүмгө суроо талап жакшы. Казакстандык данга кызыктар болгон дагы бир рынок Грузия. Бул өлкө атамекендик буудайдын ири көлөмүн сатып алууга даяр. Казакстан менен Грузия өтө